Баткен облустук мамлекеттик архиви санариптештирүүнүн алкагында Infodocks программасы аркылуу кат алмашууга өттү. Мындан сырткары эми жарандар кезекке туруп, же болбосо документ иштери туура болбосо кайра барып убара болушпайт. Арыз документтери да электрондук түрдө кабыл алына баштады. Кызматы боюнча кызматкерлердин бардык өзүнүн документтери ошол кызматка кирди. Андан сырткары жарандарды кабыл алуу боюнча дагы электрондук кабыл алуу жүргүзүлүп атат. Мындай айтканда, биздин атуулдар ошо үйдөн отуруп эле өзүнүн биздин сайтка, биздин электрондук почтага арызын жиберет. Ал арызды биз кабыл алып, почта аркылуу жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ардактуу эс алууга чыгуу үчүн иш кагаздарын архивден алууга келген Арзыкан Шакирова көптөгөн убаракерчилик тартканын айтат. Кезек күтүүгө, керектүү документти издеп табууга көп убакыт короткон. Мындан ары үйдө олтуруп эле электрондук дарек аркылуу кайрылып, керектүү иш кагаздарын алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү жарандар үчүн өтө ыңгайлуу шарт дейт. Бул архивге мурда келгенимде очередь болот эле, документацияны тууралаш кыйын болот эле. Азыр болсо үйдө отуруп эле ошол электронный дарекке жөнөтүп койдум. Азыр уже документтер даяр болду, мен келдим. Акыркы жылдары ушу санариптөө өнүктүрүү жылына башталгандан бери бизде жарандар көпчүлүк түшүнгөн, мына эмени билгендер үйүндө отуруп эле электрондук почта аркылуу бизге арыз менен кайрылышат. Кайрылышып эле ошо төлөмдөрүнү төлөп, биз электронный почта аркылуу жөнөтөбүз. Облустук архивде 200 миңдей архивдик иш кагаздары сакталууда. Аларды базага киргизүү иштери этап менен жүргүзүлүп жатат дейт мекеменин жетекчиси. Санариптештирүүнүн алкагында башка ишканаларда электрондук программаларга өтүшсө, кызмат көрсөтүү дагы да жеңил болоорун айтат. Бул Infodocks менен биз азыр биздин мекеме иштеп атат. Бул эми башка мекемелер дагы полный ушуга киргенден кийин бири-бирибизге кат жөнөткөндө дагы ошол аркылуу болот. Мисалы госрегистр болобу же ошол эле соцфонд болобу, башка бир мекемелер болсо, бүт бардыгы системный кирсе, бул дагы элге жеңилдик болот да, бат болот. Облустук бийлик санариптештирүү багытында жигердүү иштер жүрүп жатканын айтат. Ага ылайык облустагы бардык мекеме ишканаларды кызматы санарип аймак Infodocks программаларына өткөрүү 15 мартка чейин 100% аткарылат. Бул боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы коюлган. Область аймагында санариптештирүү боюнча кызмат санарип аймак Infodocks программасы боюнча биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы боюнча 15 мартка чейин бардыгыбыз биз ушул программанын үстүнөн иштеп өтүшүбүз керек. Азыркы учурда Баткенде облустук, райондук жана шаардык мекеме ишканалар жогорудагы программаларга өтүшкөн. Айрым айыл өкмөттөрү интернет байланышы начар болгондуктан токтоп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.